Қана тапқылачы туғандар. Сырты жалтырақ, içi қалтырақ. Бұл эмне? Біздің учурда бұл кулпунай, клубника. Қарағылачы қандай сулуу қос. Тырсыйып турат. Bir укмуш, көркөйүп укмуш. Білесіңер бі илгерки клубникаларды? Бардығыз білебіз. Жегендер, иштегендер, эртең менен чогулганда кечкече шалпайып калчу эле, бул бир жумага чейин турат экен. А келгенде жолдо жүргөнү канча? Демек, бир нерсе бар. Сыртын өзүңөр байкасаңар, карагылачы. Ал эми ичинде жанагы пестициды, анан удобрение дегендерди Кудай сактасын, өкүртө берет. Анткени буларды азыр питомникте жанагындай сарайдын ичинде өстүрүлгөн. Жебегиле десем болбойсуңар. Эми жегенейин жок дегенде туура жейли, туура жууп жейли дегенде. Мен силерге көргүзүп берем. Биринчи суу алабыз. 1 литр суу. Буга биз сода, бул сода абдан жакшы, сонун антисептический, курттарды өлтүрө турган, жана пестицид деген удобренияларды жок кыла турган бир аз касиети бар содага биз ушул кулпунайды, клубниканы сонун кылып салып коюп жууйбуз. Мына ушинтип коюп туруп, анан 15 мүнөткө калтырып коебуз. Мынаке сода аралашкан сууну биз төгөбүз. Кулпунайыбызды кайра мындай крандагы эле суунан чайкайбыз дагы. Эми карагылачы, куулуп турган кулпунай. Жыты бир укмуш деп айта албайм. Жыты жок экен. Кана жеп көрөлчү. Дамы деле кычкыл. Анча эмес туугандар. Мына ошон үчүн сырты жалтыраак, ичи калтыраак деп ушуну айтсак да болот. Мына ошон үчүн биз айла жок айлабы дегенде жейт экенбиз. Жейбиз бадыран, помидор, эт жегенбиз баардыгы ушундай химия болуп атат, эмне кылабыз дегенде тазаланып турушубуз керек. А кантип тазаланышты мен кийинки биздин көрүнүш жолугушканда көргүзүп берем, айтып берем. Ассаламу алейкум.